Ош шаарынын тургуну Айнагүл Самиеванын атасы мындан 2 жыл мурун каза болгон. Бирок көзү өтүп кеткенден кийин ал калтырган мурас тең бөлүнбөй жаткандыгын айтып, биздин телеканалга кайрылган. Айнагүл айымдын айтымында атасынын биринчи аялынан 5, калган 3 аялынан 5 баласы бар. Биринчи аялы Бегим Айсалиева менен гана жарандык актыларды каттоо күбөлүгү болгону менен башка аялдары менен жашап, балдардын камкордугун өз мойнуна алган эле. Эми мынтип атасынын көзү өтүп 1 жыл өткөн соң калган мурас бир жактуу бөлүнүп калгандыгын нотариуска барып билип отурат. Бирок башында жылдык өтмөйүнчө ал теманы козгобой туруу боюнча ич-ара туугандар макулдашышкан. Нотариуска барсам, нотариус эже биринчи аял баарын өткөрүп алган, силерде бар деген эмес, башка балдары жок, башка аял жок деген деп айткан. ДНК менен доказать эт, эч кандай наследство бербейм деп ошондой сөздөр сүйлөй баштады. Мага ошо наследствону бербештин алиясын кылып, мени недостойный наследник кылып чыгарам деп, азыр мени каматамын деп ошол биринчи аялы аракет кылып жүрөт. Мындан улам ортодо чыр чыгып, ызы-чууну адилеттүү чечүү максатында ишти сотко өткөрүшкөн. Сот иштеринин жүрүшүндө Айнагүл айымдын атасынан калган мурастын болжолдуу эсебин чыгарып, ал кичинекей каражат эместигин айтып отурат. Учурда башка инилеринин жана апасынын мүмкүнчүлүгү болбогондуктан акчага муктаж экендигин кошумчалады. Аялы да как наследник болуп отурат, жана биз 10 баласы отурабыз. Ошондо 11 адам. $1 миллион 11-ге бөлгөндө $85 000 düşет экен. То есть мен бир кичинекей эле бир үйдү барып алып эле мага жарым бериле атамыкы деп талашкан жерим жок. Атам өз тирүү маалында бай киши болчу, бардык аялдарын обеспечивать этип карайт эле. Мен өзүмдүн 2 балам бар, апам картайып калган, апам жалгыз баласымын. Ажырашып кеткенмин, тоже үйдөгү жалгыз иштеген адам менмин. Мыйзам боюнча атадан калган мүлктүн 50% мыйзамдуу жубайына, ал эми калган 50% балдарына бөлүнүшү керек. Жарандык иштер боюнча юрист Мерим Сыдыгалиеванын айтымында мүлктү бөлүштүрүүдө атасынын ысымындагы бардык мураскерлердин укугу бирдей. Мурасты мыйзам боюнча 6 ай ичинде кабыл алыш керек. Ал 6 ай өтүп кеткен учурда аны сот аркылуу бул убакытты калыбына келтирсе болот. Айнанын учурунда атасынын жубайы, мыйзамдуу жубайы Айнага атасы өтүп кеткенден кийин ал суроону көтөрбөй турууну суранган. Бардык мураскерлер жөнүндө маалымат бериш керек эле да. Айнанын атасынын жубайы болсо, калган 5 мураскор жөнүндө маалыматты жашырып, бар экенин жашырып, өзү гана күбөлүктү алып койгон. Учурда бул иш Ош шаардык сотунда каралып жатат. Соттук отурум 25 апрелге белгиленген. Айнагүл Самиева адилеттүү чечим чыгат деген үмүттө. Доогер Самиева Ош шаар сотуна, жоопкер Салиевага карата, ошондой эле Ош шаардык мамлекеттик нотариалдык конторасына карата мыйзам боюнча мурастоо күбөлүгүн жарак деп табуу боюнча добарыз менен кайрылган. Доогердин добарызы Ош шаар сотунун өндүрүшүнө кабыл алынып, бүгүнкү күндө иш маңыздан каралып жатат. Биздин телетоп экинчи тараптын оюн угуу үчүн телефон аркылуу кабарлаштык. Бирок соттук иштер толук аяктамайынча маалымат берүүдөн баш тартты. Ага чейин өз чындыгын айтуу үчүн кайрылса, биз микрофон сунганга даярбыз. Исак Туратбеков, Кайбыл Авазбек уулу, Ош ТВ.